Сыйырмат 10 түрдүү болот. Анын 9-ун чукпай коюуда. Ал эми 10-чусу болсо акылсыз наадандар менен талашпай кетип калгандыгың. Жумушуң аябай көп болуп, убакыттың өтө тар болгон кезде да китеп окуганга убакыт бөл. Эгер андай кылбасаң, билип туруп өзүңдү наадандардын, илимсиздердин катарына кошкон болосуң. Эгер 1 жылдык жашоону көздөп жашасаң, анда күрү чек. Эгер 1 кылымдык жашоону көздөп жашасаң, анда көчөт отургуз. Эгер өмүр бою жашоону көздөсөң, анда перзенттериңе абийирдүүлүктү үйрөт жана алардын илимдүү болуусуна шарт түзүп бер. Кичинекей нерселерди чоң кылып көрсөтүүчү микроскоп сыяктуу болуудан сактан. Өзүнүн алдында турган адамдарды кандай болсо ошондой кылып, калыстык менен көрсөтүүчү күзгү сыяктуу болгонго аракет кыл. Көз жаш жөн гана тамчылардан турбайт, балким ал бир канча сөздөрдү түшүндүрөт. Бирок ал сөздөрдү окуп түшүнө турган адамды табуу аябай кыйын. Ар бир адамдын жүрөгүндө дарактын тамыры бар. Эгер ал даракты ыйман менен суугарсаң, ал шактап, мөмө салат. Мөмөсү даамдуу болот жана сага дарак болуп берет. Эгер аны ыймансыздык менен суугарсаң, анда ал дарактын мөмөсү ачуу болот жана жериңди да бузат.